Менин артымда Мурасордо конушунун жаңы мектеби турат. Бул мектеп жакында эле пайдаланууга берилген. Буга чейин аталган конушта мектеп жоктугуна байланыштуу балдар шаарга барып билим алууга аргасыз болгон. Мындан улам президент Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде мектеп ыкчам түрдө бүткөрүлүп, учурда 1000ден ашуун бала билим алууда. Аталган мектептин курулуш долбоору 2017-жылы башталган, бирок каражаттын жоктугунан улам токтоп турган. Жергиликтүү тургундар мектепти бүтүрүү иштери кечеңдеп жатканын айтып, регион телеканалына да кайрылышкан. Журналисттер жеринен чагылдырып берген. Канча жылдан бери бүтө элек мектебибиз, көп жылдан бери бүтпөйт. Өзү ошол мен суранат элем, иминначы ошол жогору жактагылар ушул бизге кийген галошты кийсе жакшы болот эле, ушул жака келипчи, бири келип биздин көйгөйсүнө ыйлагдай болуп турабыз чынындачы. Кийинчерээк президент Садыр Жапаровдун жарлыгы чыгып, мектептерди куруу жана кыска аралыкта бүтүрүү иштери башталган. Анын катарында бул мектеп дагы 3 кабаттуу болуп, заманбап шартта бүтүрүлгөн. Республика боюнча 16 мектепке президент Садыр Нуркожоевич өзү тапшырма берип, ошол президент демилгесин алкаганда бүттү деп мен толук айта алам. Анткени ошо тиешелүү өкмөт өкүлдөрү дагы ошол президент берген тапшырмасына кайдыгер карабай, мына ушул биздин Мурасордон мектебинде жалган айтпасам 2-3 ай ушул биздин мэр Эмиль Мырзакулович, ошондой эле 1-май райондук администрация жетекчиси Максат Шекербекович дагы, айрым Мурасордонун жергиликтүү активдүү тургундары дагы жашап алды десем жаңылышпайм. 500ге жакын бала шаарга барып окуп келип атты. Андан тышкаркысы 1000ге жакын балабыз Морик Озерный орто мектебинде да окуп атышты да. Биз ошого да кайдыгер болбой атуулук милдетибиз менен тиешелүү өкмөт өкүлдөрүнө кайрылуу жасап, андан тышкаркысы ушул массалык маалымат каражаттары, анын ичинде регион телеканалы бар. Албетте бул мектептин чыныгы баягы акыбалы кандай эле башында тартып, ушул жергиликтүү айрым жетекчилерге да жеткизип атышты да. Мектепке Төлөгөн Касымбековдун ысымы ыйгарылган. 600 окуучуга ылайыкталып, класстар заманбап жабдуулар менен жабдылган. Маселен, электрондук доскалар, компьютердик кабинеттер, балдардын өз алдынча жөндөмүн өстүрүү үчүн стоматологиялык бөлмөгө чейин каралган. Бул мектеп эми инновациондук мектеп болду деп айтсак болот, анткени бул Кыргызстандын тарыхында биринчи жолудан болду. Медициналык кабинеттен баштап стоматология кабинети, андан тышкары кыздардын тикме жана же болбосо технология кабинеттери, балдар үчүн жыгач усталык кабинеттерди келип атат. Андан тышкары дагы көптөгөн кружоктор. Булар ошол эле драм кружокту жакында ачалы деп ниеттенип атабыз. Бул биринчиден, экинчиден бий кружогубуз бар, шахмат кружогун ачалы деп атабыз. Жаңы мектеп жалпыбызга кубаныч тартуулады деген балдар окууга баруу үчүн буга чейин алыс жол жүрүп кыйналгандарын айтышат. Эми жаңы мектепте бардык технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып окуп жатышканына ыраазы. Мага абдан жакты. Бул жакта класстар абдан чоң экен. Бул жакта ашканасы бар экен, спорт залы, өзүнчө душтары бар экен, камералары бар экен. Президент Садыр Жапаров, биз сизге абдан чоң рахмат айтабыз. Айтар элек ушундай көп мектептер салынса, Кыргызстанда мыкты инсан азаматтар чыкса, албетте Кыргызстан өнүгөт деп ойлойбуз. Эске салсак, президент Садыр Жапаров буга чейин Бишкек шаарындагы жаңы конуштар мектеп менен толук камсыз боло турганын, ага 1,5 миллиард сом акча каражаты бөлүнгөнүн маалымдаган болчу. Бул жылы жаңы окуу жылына жалпы 14 мектеп пайдаланууга берилген. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, регион телеканалы, Бишкек шаары.